Жашоодо кандай сонун адамдар бар, жамалы жаркып турган ак таңсымал дейт эмеспи? Дайыма жакшы адамдар менен, дегеле жаркылдаган адамдар менен чай үстүндө баарлашып, сырдашканга эмне жетсин. Дагы да болсо биз бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө негизи эле сонун бир мейман менен баарлашабыз. Анда бүгүн эфирде мен Жанара Нарматова алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн мейманда маданияттын мыкты кызматкери, эл агартуунун отличниги, обончу, аткаруучу, не бир таланттарга ээ байкебиз Бакыт Мамаев бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Арыбаңыздар, Ародин урбактары барсыздарбы? Куш келипсиз. Кандай кел алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Кудайга шүгүр, жакшы болот. Келиңиз, анда бүгүн чай үстүндө сырдашуу, алгач сырдашкандын алдында чайдан кичине алып ыстайыңыз. Рахмат, иши атасыз. Балтамган чай турбайбы, балтамган. Келиңиз, Бакыт мырза, айтсаңыз, акыркы учурда баягы сизди ар тараптуу инсан деп билем да. Анан кичине чыгармачылыктан алыстап бараткандайсыз. Эмне себеп болууда, эмне менен алектенип жүрөсүз? Бул жерде эми бар сиздердин көз карашы менен алыстап болуш керек. Себеби дегенде, мен ошол эле мезгилде чыгармачылыктын үстүнөн очогуна түшүп аткан мезгилим, жаңы. Себеби дегенде эмне десем, себеби дегенде баягы азыр bizde mına düşünük olup kaldı. Kim efirge çıkıp bat ele çıkıp atsa, же болбосо TikTok'ta жүрсө, же тияк-тиякта жүрсө, ошол адам иштеп атат болуп калды да. Жок, бул жерде баягы чыгарманын үстүндө именно баягы балын тартып бараткандай кезим. Себеби мен буга чейин качан баягы жер каймактан ана бакыт деп берет эмеспи? Бирок мен өзүм эми жаңы кирип аткандай, себеби дегенде ар бир жанрдын өзүнчө болот экен. Классикасы мисалы үчүн өзүм киноактер, режиссер болгондон кийин көз караштарды ар кандай болот экен. Ошондой эле мен клип тарткандарым дагы, ошондой эле мен роликтерим дагы, менин окуучуларым азыр талпынып эмараң темир канат болуп талпынып аткан мезгили. Себеби мен ушул мезгилде элдер жалгыз эле ырдаганга жетишип атса, мен ошол эле мезгилде окуучуларды тарбиялаганга дагы, ошол эле мезгилде ырдаганга, ошол эле мезгилде обон жазганга, ошол эле мезгилде акын наамын алганга да жетиштим. Буга чейин баягы спорт чебери да болуп, мастер спорт болуп жүргөнүм менен спорт жагында бирдей алып кетип аткан мезгилим. Ошол менен бирге дагы бир жакшы нерсе, мен өзүмдүн атымдагы Бакыт Мамаев атындагы ордо салынат. Себеби дегенде ал жерде ордо салынган себеби кээ бирөө спонсор таап, спонсор издеп, анан спонсор жок, мен бул жерде өзүмдүн каражатым менен. Себеби эмнеге? Ошо банктан да кредит алган жокпуз. Себеби эмнеге? Себеби дегенде бул жердеги алганын бергени бар деп коет. Себеби аны берип кайра кыйналгандан көрө чыгармачыл адам өзүнүн ногу менен сала берген жакшы. Кудайга шүгүр, азыр ошол Бакыт Мамаев атында ордо, Кудай буюрса ишке кирип, астыңкы окуучуларым уже алдыга чыгып атат. Себеби ошол менен баягы көп түйшүк болот экен. Баягы строитель жагындагы карашка туура келет экен. Ошол жетишпей жактан толуктаганга туура келет экен. Кээде токтоп калат экен. Себеби эмнеге? Себеби дегенде мен баягы көп эле акча алып тургандан баштабастан өзүм тапканымды чаптап атам. Себеби бул биринчиден жөн дагы, экинчиден сарсана болбойсуң дагы, үчүнчүдөн кайра качан кимге төлөп берем дебейсиң дагы да. Анан бирөөнөн карсы элем деп сарсана болбойсуң дагы. Себеби мына ушунда иштеп келдиң, муну иштеп келсең, бир залын жасап коюп, кийинки иштеп келсең, полун жасап коюп, ошентип эле баягы түшүк тартып аткан мезгилим. Себеби дегенде бул жерде алыстап десе, ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Себеби дегенде кээ бирөө чыштап койду деп мүмкүн. Көбүнчө баа чыгармачы адамдар ичип кетет деп коюшат эмеспи? Ичип кетет деп иччү эле. Мен баа ичпегенден, чекпегенден мен эмне деп түшүнүшү мүмкүн. Знаешь, бул чыштап койду же башка жака кетип калышы деши мүмкүн да. А мен антип эле ушу Кыргызстанда элемин. Мына азыр элдин баары эле бакытка кетиң, жок болуп кеттиң деп атат. Себеби азыр ошол биздин келечекте менин максатым, мен сиз суроо бергенге чейин мен толуктай берейин. Менин максатым биздин улуттук колоритти сактап калуу. Ошол эле жерде Европаны туурап, же болбосо башка жактын минустарын алып, же болбосо башка ырларын копировать этпей, биз өзүбүздүн улуттук кыргыздын колоритин сактап калуу. Бул жалгыз эле ырымда эмес, ошол эле үрп адат, салт санаабызда дагы, ошол аң сезимибизде и ички туюмуздардан бери керек болсо ошо ою, чийими, ар бир нерсе эмне кылат, колуман келсе ушу мына сиздердики эмне кылат, мен дагы ушу өзүмдүн ордомду, студиямды кеңири жайылтсам деген оюм бар. Анан, конечно, иш толук кандуу жүрүп баштаганда сиздерге дагы
чогуу эме берем деген оюмда бар. Себеби ал жерде апалардын шырдак жасагандары бар. Ал жерде аталардын боз үйлөрүн кантип жасаш керектери бар. Ошол боюнча мына азыр эле демек кыргыз дүйнөсүнө кыргыз жыттанган бир борбор ачып аткан экенсиз, ачылган борбор. Бирок ошонун толук кандуу ишке ашырыш керек. Ошондуктан ошону толук бүтүш үчүн баягы кыргыздар айтып коет, ар биринин бүтө турган учуру бар деп. Бирок ошентип биз аракет кылып атабыз, бирок баягы бүтө турган учуру бар окшойт. Азыр бирок главный зданиялары бүткөн, биринчи этаждары бүттү, экинчи этаждары бүттү, үчүнчү этажы калды. Үчүнчү этажын Кудайым буйрса кийинки жазда деп ойлоп атам. Калган спорт залы, тамак жеп турган жери, библиотекасы, мен библиотеканы айткан себебим, мен көп айтам ушуну себеби дегенде, мен өзүм китепке көбүрөөк жакынмын. Баягы мен бүт барынан ажырассам дагы мезгилерден ажыраша албайм. Акындар деген бар, мен акындарды ушунча сүйөм, акындарды жакшы көрөм. Мейли үй бүлө менен ажырашам, мен эмне болгон күндө дагы, бирок ушуну мен көгөрүп эле өзүм салып аткан мезгилим да. Себеби башка жактан спонсор издеп, жоксо бирөөнүн жардамга сурап, жеке күчүңүз менен, жеке каражатыңыз менен, жеке каражаты менен. Себеби мен эч кимге каршы эмесмин. Мен өзүм каалагандай салып атам да. Себеби проектте өзүмкө. Ошондуктан мен өзүм могул жер мондай деп, кээ бир жерде могул жер мондай оңдой коюш керек деген. Бул баягы биздин чыгармада ушундай да. Бир клип тартып келет эле, ошо схема боюнча, ошол сценарий боюнча тартылбайт да. Келет эле, билем, могул жерге могул жетпейт. Жолсо күн келсе, жок, күндү эртең менен саат 3-тө тозалаш керек деп, ал жерде эртең менен таңкы 3-тө ошол жерде кызыл гүл кулпунуп туруп, гүлдүн шооласында күндүн чыгып келатканын тартып атсак, өзү бир керемет да. Себеби сулуулукту көрө билиш керек да. Ошон үчүн биздин ар бир кыздарыбыз, ар бир апаларыбыз, ар бир кыргыз салт санасы, үрп адат өзү эле сулуу да. Бул кыргыз болуп жаралып калган үчүн сүйүнүш керек. Келиңиз, анда мына жаныңызда гитара турат, анан бир эфирдин башталышы деп бир жагымдуу чыгарма аткарып бербейсизби? Менин бул жерде дагы ушул себеби дегенде эмнени айткым келип атат. Азыр ошо мен өзүм баягы талаардан келет эле, өзүм убактыма жете албай калдым. Анын үчүн элден кечирим сурайын. Баягы бакыт эмне болуп келип калды дебесин, себеби мен баягы рабочий кийимине, строительдерге кийимине бүтүп атып эле убакытты карасам, мен ордого барып келгенге же кийинип келгенге жетишпей калдым да. Ошондуктан бүт баарын аренда деп гитарадан баштапчы. Өзүм комустарыма жете албадым, себеби менин гитараны ойносоң болот экен, бирок комусту өзүң комусуңдан ойной албайсың, себеби деген ар бир нерсенин көңүл эмеси бар да. Ошондуктан мен үйдө ошо бир жеке комусум турат, ошого жетише албай калдым. Себеби барып келсем болмок, бирок сиздердин убакытты сыйлап, бул элди сыйлоо болсо керек. Жакшы. Ошон үчүн кесим сурап коюп башлай берейин. Келиңиз анда. Анда эмесе сиздерге бир бала чакка бир кайтып келейин. Балалыктын бир таттуу Венера Акматова сөзүн жазган, өзү жумгалдык акын кыз табынакай. Ошол балалык дегендердин ошо китебин, ошол эми баягы элдер бакыт бул деген жалаң эле чоң акындар менен иштешет деп ар кандай сөз айтып ийишпедиби? Ошондо кичинекей акындарды карайын деп, жаш акындар деп ушул акындардын арасынан издеп жүрүп, анан ушул кыздын ыры бир нече ыры жакты. Бир ошо балалык дегендер аябай жүрөгүмө жакын алып калдым да. Ошондо ошого жазгандырым. Бир эстеп кетерdim. Жаздын көктөм себесинидей жаның сызган жебесинидей балдалыгым кеттиң кайда жакшы түштүнө элесиндей балалыгыма кеттиң кайда жакшы түштүнө элесиндей асмандагы жылдыздардай сен жолдыз мен жалгыз ай артта калды жыбырашып ар бир күнүмө ар жылдызда артта калды жыбырашып ар бир күнүм ар бир күнүмө ар жылдыздай ар бир күнүм ар бир күнүмө ар жылдыздай
басқан bir кездерде мен да басқан балалықтан алыс ұзақ білмей қайда мен бара жатам балалықтан алыс ұзақ білмей қайда мен бара жатам білмей қайда мен бара жатам Айбали, қол чалары болсын. Сонун бир чыгарманы аткардыңыз, анан балалык деп калдыңыз, анан мындай суроо бергим келип атат. Балалыгыңыз кандай өттү эле? Деги эле мындай кандай сонун элестер менен өттү эле? Баягы кандай элеңиз негизи эле бир мындай сизди көрүп бир аябай энергияга бай анан мындай шок баланы көрүп атам да, мындай кичинекей кезиңизди элестетипчи. Мен балалыгым негизи жашоом аябай бактылуу. Мен жашоомдо аябай бактылуу өстүм, бактылуу чоңойдум, бактылуумун дагы. Менде өкүнүч болгон эмес эч убакта. Менин бала чактан баштайм биринчи. Бала чакка барганда мектептен эң эле мен сачын азыр мугалимдерге көп айтам, тентек балдарды урушпагыла, басынтпагыла. Себеби ошолор эл уулу болот деп. Себеби бул өзүмдөн түшүндүңүз ар жагын. Себеби мен мектептен эң эле тажаткар болчумун. Себеби ошо биринчи күн сайын линейка болот эле го. Бир жолу школдун директору мен бир жолу өмүрүмдө чыкпай калып турдум линейка. Чыкпай калсам издеп атат, айтты. Бул жерде Бакыт Мамаев деген бар беле? Эмне жок, окуга келген жок. Ошо бүт ошо ошол эсимде калган. Бүт ошол линейкада турган мектептин баары күлгөн да. Анан мен түшүнбөй барып, көрсө өмүрүмдө биринчи жолу линейка чыкпай калып турмун. Ошондо директор мени издеп күлүп атты да. Калган ар бир күнүм өзүнчө жомок. Ошол эле эмес. Ошол эле эмес, мисалы үчүн тентектикти мисалы үчүн менен бул жерде баягы элдерди өп жасалманын да жаман көрөм. Өзүм кандай турсам ошондоймун да. Себеби дегенде айылдан балабыз да. Айылдан далай тоокторун кырганмын. Тоокторду жулуп далай бышырып жегенбиз. Таранчылар канча атып бышырып жече элек. Көчкөндөрдү кандай ууга чыккандарды мисалы ар бир мисалы мен өзүм тоодо жылкычынын баласы болгондон кийин тоодо көп жүрдүк. Ошол үчүн кыргыз жытаңан, кыргыздын духу, кыргыздын руху, ошо спорт жагынан да ошондой, ыр жагынан да ошондой, комуш жагы бар жагы ошондой. Бул деги эле чыгармачылыкты, ырчылыкты баягы бала кезден кыялданып жеткен нерсеңиз? Жок, кыялданган эмес. Себеби менин атам дагы апам үй бүлөбүз бүт таланттуу инсандар. Таланттуу. Айтып атпайм, жада калса жеңелерим дагы ушундай таланттуу, кээде ушундай ушакта айтып атып, ошо жалган экенине да өзү ишенип алат. Себеби мен атага эле жеңелерим жок деген интервью бергенде бизди айтпай эле койчу депчи. Себеби жеңелерим дагы кээде ушундай ушакта айтканда жанында туруп, ошо чын экен деп ишенип аласың да. Себеби дегенде бизде ошо хотя ошол жактан да таланттуу да. Себеби ошону мен улуу жерде өскөн эми балам, Ак Талаада кимдер гана чыкпаган. Ак Тала мисалы таланттардын мекени дейт. Себеби Ааламыр кетчи жолу ушул Ак Таладан башталат деп эң биринчи ушундан айтылган. Себеби дегенде конечно ар бир жерде айтылат, бирок бизде ошо Кытайдан кийин эле биз да кыргыздын салтын, салт санасын, үрп адатын сактап калган ошол жер. Именно ошол Ак Таланын эли, именно ошол жерден Калый Молдобосонов СССРдин эмгек кызыл ту орденин ошол киши алган. Муса Баятов алган, мына жакында эле Муса Баятовдун 120 жылдыгында 29-уна күтүп аткан мезгилибиз. Муса акебиз дагы ошол Ак Таладан чоңойгон. Ошол жерде Каникей, Адилбек Кыязов, ошолда Курмангазы Азыкбаев, ошолда Гүлжамиле Шакирова, ошол жерде Токтой Черикчиева, Жайнагүл Калчаева, эми айтор баары да бул жерде таланттардын, нукура таланттардын баары, профессионалдардын баары билимдүү, илимдүү, ошо билим дагы ошо Ак Таладан деп ошо мына. Анча мен мактансам таластан үйдөн болот. Себеби ошондой болот. Себеби дегенде Ак Тала аруу элдин. Балдар дейт аруу. Таза эл. Себеби бизде орустар орусча билбейт экен. Армияга барса жазып атат да, Толтеян балабыз бар болчу. Апа мен бияқта аябай кыйналдым. Бияқта жалаң эле орустар экен, орусча түшүнө албай кыйналып атам деп. Анан апасы келип өзү окуганды билбейт да, көзү көрбөйт да. Көчөгө чыгып балдар өтүп барса, окуп берчи сен балдар анан окуп берди. Толиктин апасы дейт десечи. Анан кийин Толик армиядан келсе, сен эмне кыргызсыңбы деп кайдага тийишкен тура.
Анысыканда биздин ошо ааруу эл, себеби ал жерге бир барып көрүшүңүз керек да. Жана сиз сүйлөгөн, мисалы үчүн таласта көрөкат менен аракет. Ооба. Фасолду ала калалы, буну да кылып сата Ар бир жерде, ар бир областта ошондой болсо керек. Жок, бизде сатуу менен система иштебейт. Сатуу деген жок. Бизде чөнтөгүңдө 100 сом болсо ошо 1 ай жүрө берет чөнтөгүңдө. Жакшы жашоо экен анда, Ал жерде ток бейли эл да. Эч качан бир жалып эткенин көрбөйсүң. Акталар миңтеп атчы, малы миңтеп атчы, суу эң 40 градус суу ошол жерде жок эчтеге. Мына суу каптап кетип айдын алып кетсе, мына бүт башка жерде айтпай эле бардык жерде тимиде жалып кылып чыгып атышат. Бизде андай деген жок. Бизде барган чоңдордон кайрымен ошолордо сый көргөнүм бар да. Ошол эле бизде начальник милиция болуп иштеп кеткен, мисалы Кошкордо байкенин атын айтпай эле коеюн. Начальник иштеп кетип, мен Кошкорго концерт коюп атсам, кайгыш келип атып, мен бир туганым деп. Сиз Кошкорлук болсо, мен Акталан кандай бир туган десем, мен Акталанын элин билем да. Акталанын элин түшүнүш керек. Үйүнө алып барып, малын союп 3 күн моноктойт деген не тамтык. Элеси таанып алган эле. Макул мен ырчы экен, урчу. Ошо элиңден айланайын сен менин бир туганымсың деп. Биздин элден айланса болот да. Ошол үчүн биз жака турмушка чыккан кыздар жыргайт да. Ооба. Себеби ал жердин керемети, ал жердин абасы, ал жерде кымысы. Мисалы эле айтып кетели, мына эртең менен кетип баратса, мына бул жерде саат 7:30-8-те жанталап сабакка кетип баратпайбы баласы. А бизде 8-те сабак өтүп атабы, баары баласы көчөдө шашпай. Онда бар ошондо эле сабакка кечигип барат, бирок шашпайт да. Себеби бизде 3 эле саат бар. Эртең менен түштө кечинде болду. Эртең менен чакырсаң, эртең менен чай ичип кетсин десең, малдарын узатып коюп, малдарын чыйтып коюп 10-11-лерде барат. Түштө десең 3-4, кечке малга кечинде десең мал салын жайлап коюп 10-дордо келет да. 7-8-те малы келсе 9-10-дордо келет. Бул нерсе негизи эле кыргыздын канында бар десек болот, Таласта деле бар. Таласта себеби дегенде биз гастролдо жүргөндө саат 11:30-12-де концертин баштачу элем тагай. Себеби мен көп эле айтып атат, "Бак сен таластык болуп калгансың." Бияка бир жолу гастролго келчү эле таласта эле кыдырып чыгасың деп. Себеби мен таластын элин жакшы көрөм. Себеби мен ошо мен ал жерде көп ажыкстанам да. Мен мактансам силер унча калбагылдар деп эле ажыкстан берем. Ошон үчүн таластан да айланса болот. Кыргыздын ар бир жери өзүбүздүн жерлери керемет. Ооба. Анан Бакыт мырза, армия деп калдыңыз бир, армияга бардыңыз беле? Мен армияда барганда да именно бизде ал мезгилде армияга барбай калыш уят болчу. Ал мезгилде армияга барбай калгандар кимдер?Оорлуулар барбай калат, же жиндилер барбай калат, ooрлуулар же табарсыз боштор барбай калат. А бизде именно мен баягы ага чейин бокста жүрүп, тренировкада жүрүп травма алган бар эле. Сотрясение болуп, мен уже армия жаратпай коюшкан бияктан. Анан бул жерден качып айылга барып, срочно эмеге отуруп, поездга турган армияга суранып кетип калгам. Ошондо суранып кетип калганда дагы мен уже Горный Карабахка кеткем да. Себеби Карабах именно согушка барам деп. Себеби дегенде ал мезгилде бизде мекен десе Советтер Союзунун мекенинди коргойм деген чоң милдет бар болчу. Ошол жака барып, ал жерде, конечно, спортсмен болгондон кийин барып, көп ийгиликтерди жараткан күндөр болгон. Ошо Горный Карабахта, ошол жактын ветеранымын, азыр Союз братстволарынын участнигимин. Себеби дегенде ал жердеги ар бир согушта ошо афгандар эмне кылган болсо, биз ошондой этапты басып өттүк. Ошондуктан мен айтып атпайм, ошон үчүн менин күнүм аябай бактылуу. Аябай тентек болдум. Бирөөлөрдүн тумшугун талкаладым, бирөө менин тумшугумду талкалады дегендей. Колумду таңып алып, милициялар өпкөмдү үстү алды эле сонун бакытта. Себеби ошону көргөнүм үчүн жашоосуна таш калдым болсо керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир жашоону өкүнүч менен кылып кереги жок. Ар бир таңды көргөм, нурду көргөм, сизди көргөнүмө рахмат. Ошон үчүн ар бир бул дүйнөдө бактылуулук бул адамдын өзүнөн. Себеби сен бактылуумун деп кабыл алып, мен мисалы өзүм ата-энем жок, жетим өскөн балам. Ата-энемдер эрте казып алып, мен школа интернатта чогон, өзүм интернатскемин. Ошо 9 бир тууганын эң 9-сумун, кичүүсү. Бирок ошондо дагы мен азыр үйдөгү эжелеримен бүт баарына мисалы менден акыл сурашып, акылдашып, улуу катары кабыл алышат. Мен жашоомдо дагы ушундай. Демек таянары сизсиз. Таянары мен бар жерде себеби мен ошого жалгыз эле мен эмес, азыркы мисалы калыс ордонун көп маселесин мен жанында мен айланамда жүргөн адамдардын мындай оор жашоосун каалабайм да. Колуман келсе жардам бергенге, мисалы ошо пандемия учурунда деле 384 юбилейинде мен кийин эсептеп келсек, баягы списоктор берилгенде эсептеп келсек 384 юбилейни камсыз кылып турган да. Себеби эмнеге? Себеби ал жерде баягы бирөөнүн аманатын берип эмес. Бул өзүмдүн чөнтөгүм. Себеби эмнеге ошол стройканы токтотуп кой деп ошонун акчасын баягы ошол юбилейлөргө берип, азыркыга чейин рахмат айтышат. Ошол эле жерде мен эми нарындык болгондон кийин ошол нарындан топосторду алып келип, бирөөлөрдөн алып келип, кайра ошолорду таратып берип.
Себеби арнап келгенен эчтекесин алып калганга болбойт экен, бүт баарын беришке туура экен. Даже ошо мен кан чыккандан кийин бирок ошо калганын бүт бериш керек экен. Ошону баарын таратып берип, элдин алкышын алып болуш керек. Балким ошон үчүн элдин алкышы тийген үчүн, батасы тийип аткан үчүн мен ден соолугум чың, жаркырап жүрсөм керек деп ойлойм. Бакыт мырза, сонун чыгармаларды аткарып жүрөсүз, баягы бир адамдын жүрөгүнө жеткен, адамдын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармаларды. Анда ошол чыгармаларыңыздын биринен азыр клибиңизге барып келели. Андан соң кайра эле бир чай үстүндө сырдашуубузду улантабыз. Макул, кеттик. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, клипке күбө болдуңуздар. Мына Бакыт мырзанын талантына абдан мен баа берем. Мына ушул инсан азыр менин жанымда отурган абдан кубанычтамын. Анан Бакыт мырза, айтсаңыз, канча окуучуну тарбиялап чыгардыңыз? Кайсыл белгилүү баягы чыгармачылык чөйрөдө жүргөн инсандар сиздин окуучуларыңыз, ошолорду атап өтсөңүз? Мен менен бул жерде иштешкендер көп болду. Ошол эле иштешкен Салима Балтаева, ошол эле Гүлзат, Байзакова. Ошол эле Гүлнара Какаровалар, булар менен иштешип жүргөн. Гүлзаты көз чогуу иштеп, ошо эң алгачкы жанагы кыйылып турам дегендерлардын клиптерин мен тартып ошол чогуу иштешип, анда Чүйск университетте иштешкен. Салима Балтаева менен Чырмаш Төрөбектер менен чогуу окуганбыз. Себеби биз ошо консерваторияда ошо искусство институту чогуу бир эле, азыр деле бир жатаканасы. Ошол жерде чоңоюп, чогуу өткөнбүз. Кийинки жаш муундардан ошол эле Калыс Турар, Калыс Жакыпов, Айдай, ошол эле Венералар бүт ошо менин окуучуларым болот. Себеби булар анан кээ бирөө мисалы мен ошо чыгарып аткан оңдормандагы мисалы үчүн айта кетсем, ошол эле көрүнүктөрлөр менен баягы меники баягы
ырларым көп болгондуктан бирок меники бирине бири окшошпойт да. Ошол эле мисалы Гүлнара Какарова дагы туулган күнү шын Греция бокалдарын керегенне байлык бийлик башканы. Бул эми ошол ырым деле айтып атпайбы? Сөзүн ошо Жипара Исабаева жазган. Жипара экөөбүз менен аябай иштешкен. Мен залкар акындар менен иштештим. Гүлсайыр эже менен Гүлсайыр Аманова менен талаштык эжекеңиз болот. Аны менен дагы кош иштешкен. Ошол жана Кечикпечи деген баланы кеткеним болот экен. Келлер кези бүт бардык нерсени эми ар бирин айтып отурсам толтурайм. Ошондой эле мен где-то 80дей бичилерибиз бар. Эделбес бичилер чогуу азыр билип, азыр ошолордун зданиясын бүтүрүп, ошо билей турган жерлерин аяктап аткан мезгилим. Кудайым буюрса наркы күзгө ылайыктайм деген оюм бар. Ошонун ырастап баазы мен ошо башка бир жакка убакыт болбой жалаң ошолор менен алек болуп аткан мезгилим. Андан кийинки мисалы үчүн мына ушул жерде Виктор деген мына телеведущий баластарында алып барчу болуп жүргөн окуучу мына азыр мына университетке тапшырды, Кудайым буюрса. Мен айтып атам, бизди бүткөндөн кийин дагы билимди алыш керек. Себеби билим албаса бардык жерде кем болуп калат. Ошон үчүн окуучуларым айтам, билим алгыла, билим алгыла. Менден алгандан дагы кайра институттан алган башка, кайра Москвадан алып келген башка да. Ошон үчүн бардык нерсеге билим эч качан, билимдүү адам эч качан талада калбайт деген ойдомун да. Ошондон менин окуучуларым көп. Азыр дагы мына ушу сиздерден ошо суранып элем, кийинкиде ушу кийинки өзүмдүн кыздарым менен ошондой эле жүрөктөш тобу деген бар. Жүрөктөш топтор эми ал мезгилде кичине кыздар эле, эми азыр дуутуу болуп кыздар бар. Азыр болсо мендер дагы бар эле турмушка чыгып кетип калып атты, ошол жаман экен кыздар. Ошо турмушка чыгып кетет, ошо менен күйөөсү ырдатса жакшы, ырдатпаса калып калат экен. Ошо жүрөктөш тобу дагы ошо Нурел тобу дагы бүт бар ошол менин окуучуларым да. Арруэл тобу да менин окуучуларым. Бүт ошол ырчылар, ошолордун клипин тартып жүргөн, ошо бала чактагы балалык деген клиптеринде тартканбыз, кыргыз эл деген клиптеринде тартканмын. Себеби өзүм режиссер болгондон кийин ал жагындагы, обончу болгондон кийин бул жагындагы, акын болгондон кийин жалгыз эле өзүм ырларыма жазып бербестен акындар менен иштешем да. Мен баардыгын текшере алган адам. Негизи ушул кино тартууда баягы түйшүктөрү кандай? Баягы күнү түндө уктабай калган учурлар болобу же? Жок, кино тартууда уктабай эмес. Сен ошо менен жашап каласың. Ошо менен жашап каласың. Мен азыркы мезгилде ушу жанагы клиптерди, роликтерди тартып, мисалы үчүн кичинекей 40 метраж, 40 секундтук ролик тарткандан көрө кино тарткан кичине оңоюраак деп ойлойм. Себеби андан тышкары дагы бирок анын каражат жагы кичине кыйналып коет. Себеби бизде бир ошо кемчилик, бизде мисалы үчүн өкмөттөн акча бөлүнбөйт, акча бөлүнгөндөн кийин ал өкмөттөн акча бөлүнгөндөн кийин өкмөткө тиешелүү тартыш керек кинону. Ошол эле Курманжандатка мисалы үчүн бул өкмөткө тиешелүү. Элге туура жакка багыттоо, кинону тартса өзүнүн өмүр баянын же болбосо өзүнүн рекламасын тартыштын кереги эмес. Ошол жагында биздин комиссия ошол жактан жок болуп атат. Биз ошону контроль кылышыбыз керек. Өкмөттөн акча бөлдү, кандай кино тартылыш керек? Мисалы үчүн ошол эле адашкан маршрут, адашкан маршрут өздүк болгону менен элге тарыхын айтып коюп атпайбы, келечекти айтып коюп атпайбы? Белгисиз маршрут, белгисиз маршрут, мисалы ошол эле айтып коюп атпайбы? Ошол эле мезгилде Даттаныкы деле мисалы үчүн, Курманжан Даттаны мисалы үчүн ошол биздин кандай болгон айымдарыбыз, кандай болгон тарыхты эч качан өчүрүп болбойт. Өчүрүп да кереги жок. Себеби тарых боюнча калган жакшы. Клип тартууда дагы биз мен баарын эле чакырып кетет элем ошол жерден баягы сиздин уруксатыңыз менен, конечно, баягы бул жерде ар бир клип же болбосо ар бир ыр жазыштан мурун элге эмне кылдым деген ойлош керек да. Эмне кылдым? Мисалы үчүн сиз элге эмне кылдыңыз дегенде ошо жооп бере алгандай болуш керек. Келип жок мен тиги Западтын ырларын алып снимать этип алып анан көкөчан болуп ырдадымбы деген бул уят кеп да. Ошон үчүн ар бир обончуну, ар бир патриотту, ар бир аткаруучуну мен чакырат элем. Макул биз 30 жыл өйдө төмөн болдук, жаңылдык, жастык, бирок эми өзүнүн жолубузга түшүш керек да. Мына бала деле бир жаштан баштап анан 30 жашка чыкканга чейин 30тан кийин акыл эс килиш керек да. Биз азыр ошо мына Кудайга шүгүр ажообуз келип калды. Мына багытыбызды берип атат, нук берип атат. Отуруп алып эле диванда эксперт болуштун кереги жок. Сен ушу бирдеме кылдыңбы? Кел кылалы чогуу. Ошо проектти ортого салалы, мондай кылалы. Ана калып жетпей атса өкмөттөн жардам сурайлы. Жардам кылып багыт кылсын. Элибизди себеби баары саясат болуштун кереги жок да. Ошон үчүн айтат. Чычкан сойсо да касапчы сойсун дейт. Мен обончумбу? Мага саясат эмне кереги? Мен обончу болгонум жакшы.
Мына бул системаны тарк көрсөттү. Ошол эле ырчылар саясатка кандай барган, обончулар кандай барды, жан дүйнөсү менен күйүп. Ошо бүт барын ошол эле мандырдап жүргөн агабызда тим эле могул жерди мондай болуп кеткен, могул жерди эмне берип атабыз, могул жер бир алалы, бүт ошо эмне үстүнөн айтып атам, кимге тиешелүү болсо жетти да. Ал киши күйүп жан дүйнөсү менен айтты. Ошону биз учурунда көңүл бурган эмес. Азыр ошол кайра башыбызга тийип атат. Ошон үчүн бул чыгармачыл адамдын, акындын, чыгармачыл адамдын жүрөгүнөн өткөн, бул канынан өткөнгө барабар да. Ана бул жердеги бир саясатка бир тежакта картошка айдап жүргөндө саясатка кириштердин кереги жок. Себеби бул жерде саясатчыны саясатчы болсун, обончусу обончу болсун, керек болсо куудулдар ошо сахнада аткарып атабы, жөндөн жөн аткарбаш керек. Ошо значит бир жагында намек бар. Ошону карап туруп чечмелеп алып эле ошого жашоону ылайыктап кое бериш керек. Мисалы ошол эле ажоону деле президент деле момча жанагындай башын ооруткандардын кереги жок эле. Мен болсо ошол жерде блогерлерди кара иштегиле деп туруп, ким кая баса калып атат, ошол жагында түстөп коюп, аларга грамотасын берип, ким алдыңкы блогер деп койсо, блогерлер жанталашып иштейт. Өзү жалгыз жетишпейт да. Ошол жерде чегерачы мына чегерачы кайтарганы турат. Башчысы турат. Бизге алып келсе 10-15 эле керек, бүттү. Калган блогерлерди эле иштетип койсоң эле бүтүп тытып чет. Ошолордун 10-унан кеткен бир айлыгын эле берип кой болду. Эмне керек бар? Ошол жерде кайсы телевидение, кайсы деңгээлде иштеп атат, ошо блогерлер эле талкалап, блогерлер эле түстөп коет. Ошол бул жашоо эми биз заманбапка ылайык кетиш керек, агыш керек. Замандын агымы менен, жашоонун агымы менен, Жашоодо кандай болсо, биз жок баягы ата-бабабыз ат минген деп ат минип кете бериштин кереги эмес да. Баягы барган сайын заман өзгөрүлөт, мисалы башка жактан. Заман эмес, күнүгө мисалы үчүн кечээки телефонуңа бүгүнкү телефонуң башка болуп атпайбы? Ошон үчүн ар бир заманга ылайыктап жашаш керек. Азыр мисалы үчүн бардык нерсени, мисалы ошол жерде азыр TikTok деп атып, TikTokко чыгып алып, TikTokду жаман көрүп атпайбы? Жок. Биз ошо TikTokто жаман нерсе кылып атканды, көчөдө мас болуп жатканды ошо жаратканын бекер көрсөткөн жок. Сен ушинтип мас болуп калба, же сен ата тегиң мас болуп калбасын. Учитывай, мына ушуну туура жак. Жок, бирөө жамандап кереги жок. Бирөө жакшы жагын гана алып туруп, ошол жакка түстөлүп коюш керек. Значит, мындай болбош керек экен. Ал акыр түбү убага келет. Түстөлөт. Жаңылган кайра мисалы айтат го, буттан жаңылган турат, тилден жаңылган турбайт дейт. Ошо тилиңде байлаш керек. Агай, ушул негизи эле ушул TikTok тармагын тарткандарга, баягы TikTok жылдыздарына көз карашыңыз кандай? Баягы азыр ар кандай жашы дебей, кары дебей, ар кандай нерселер тартышат да. Бул учуңдук талап жөн эле. Бул өтөт. Ошол мезгилде туура эмес сүйлөгөн туура, бул өтөт. Бир мезгилде пейджер деген чыккан. Пейджер силер билбей алдыңар го. Пейджер деген мындай тагынып алып ага чал десе анан барып бир жерге барып чалчубуз. Ошол деле аябай мода болгон, ал деле өттү. Сотка деле азыр мисалы үчүн сотканы билбейм кандай, сотканы азыр карабай деле калды да. Иш кылып атсаң, азыр биз түшүндүк да. Муну карап отура берсек, көп жумушуң калып калат экен да. Анан ушуну карап аткан мезгилде биздин күнүбүз өтүп атат. Тигине жашоо башкача болуп кетти. Чөтө 30ка чейин бүттү, мындай бат-бат өтөлүп, күн кеч келип атат. Конечно, TikTokто отурсаң кеч келип атат да. Эртең эрте туруп жумушуңду кыл, даже сен түшкө чейин мурунку кыла албай аткан жумуштан түшкө чейин кылып коесуң. Мисалы эле да. Көп нерсе бар. Ошондон биздин жаратканыбызга тобо кылып, берген күнүнө ыраазы кылып, жашынакай күлүп жайнаганды эле унутпайлы. Жакшы. Жакшы сөз айтып. Күлүп жайнап туруп, бир өзүңүз чыгарган обондордон бир жалпы элибизди керемет көркөм дүйнөгө жетелеңизчи. Менин эч картайгым келбейт. Ошо айтсайын. Картайбаңыз. Түн катып шибер тебелеп, айылдын көркү бизелек, ышкыры күчөп таш жарып, табышып бирге жүрчелек. Картайгым келбейт, картайгым, мен күтүп сүйем жазайын. Жаш өткөн менен жүрөк жаш, улгайгым келбейт, картайгым, картайгым келбейт, картайгым, мен күтүп сүйем жазайын.
жаш өткөн менен жүрүк жаш улгайгым келбеп картайгым гитарда коштоп ырырдап мафорду бирге кучактап жүргөн кез кайда биз кайда коштошпой кетти бала чак картайгым келбет картайгым мен күтүүсү жазайын жаш өткөн менен жүрүк жаш улгайгым келбет картайгым картайгым келбет картайгым мен күтүүсү жазайын жаш өткөн менен жүрүк жаш улгайгым келбет картайгым жаш өткөн менен жүрүк жаш улгайгым келбет картайгым. Ай бале, кол чалар болсун, келиңиз чайдан алыңыз. Муштак чайдап. Келиңиз эми үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип турат. Канча баланын атасысыз, кандай тарбия берип жатасыз? Баланы 12 жашка чейин тарбиялаш керек экен. 12 жаштан кийин тарбиялаганың бекерге. 12 жашка чейин баягы алма мөмөсүн бергенге чейин сугарып, дарылап калыш керек экен. Ошол эле. Эми азыр Кудайга шүгүр. Балдар өзүнүн угу менен, мен болсо өзүм стройкам менен жашоодо өйдө төмөн болот экен. Жашоодон жаңылдык эле, ошол боюнча кайра жашоо кургум деле келбей калган да. Ошол менен эле өзүм менен жакшы. Кыскача. Буйруса ойлоруңуз бар. Баягы жаңылган нерсеңизди тууралап, оңдоп, жаңылап кеткенге. Биз ошого жетишпей болсо керек. Ага чейин аны коюп багытыбыздан жаңылбай, курчубузду кура берели, салчыбызды сала берели. Балдардын өзүнүн угу менен мына чоңоюп атышат. Бар жакшы. Мен ошону дагы бул жашоонун сынагы деп ойлойм. Себеби кээ бир болсо мен бирок бир жолу айтып атам. Сөзсүз ошого мажбурлап койдуңуз да. Себеби дегенде мен буга чейин мен мындай жашоомдо мындай тиңде өкүнүч болгон эмес, өкүнбөйм дагы. Себеби Кудай Таалам ошону берди, значит мен ошондой болушум керек. Бар жакшы. Себеби дегенде ошо балдарын дагы түшүнөт деп ойлойм. Себеби балдарымдын иштей турган ордун келечегин ошо куруп койдум. Келечегин салып койдум. Керек болсо алар өкмөт бир бале болгон күндө дагы өздөрү ошо жерде иштеп, мен баягы өкмөткө ишенбей, ишенчилик көрсөтпөгөн эмес кеп. Мен бир ошо балдарым иштей турган, менин учугумду улай турган ошо ордону салып иштеп жүргүзүп койдум да. Ошондон башка деле керек эмес болсо керек. Себеби баягы ашыкча дөөлөттү ашыга берсин баягы кайра кесип кетип болот дейт. Ошон үчүн Кудайга тоо ошону берип аткан. Кудай буйруса баары жакшы. Себеби өкүнүч жок дегеним да. Себеби дегенде кээ бир ой мен ажырашып кеттим, анан мүтүп кеттим деп эле мүтүп атат го. Жок, мен андайдан алсын. Негизи эле мындай кыргыздарбы же деги эле мындай бир нерсени кабыл алуубуз кыйын болот экен да. Мисалы болгон окуяны кабыл ала албай эле, кыйналып эле бир нерсе боло берет экенбиз да. Жок. Аны кыйналбаш керек. Себеби жараткан пешенең ошону жазды, бүттү. А сен кайра оңдойм деп кайра тигини. Себеби маңдайыңа жарк этип чыкпаган жан дүйнөсүнөн жүрөгүңдөн сүйбөгөн жан андан келечекке каниет кылып үмүт кылыштын кажети жок. Ошон үчүн балким сени да сүйүп, сени да күтүп, сени дагы аярлай турган бирөө жан табылар чыгар. Табылганга чейин өксүп арман кылыштын кажети жок. Себеби эмне жөнүндө жакшылык жөнүндө айтсаң, балким ошону бар жакшылык. Мисалы үчүн мен такай жакшылык жадырап жүргөн адам даже мен досторум айтып атпайт. Сен өлүп баратып да бирөөнү күлдүрүп кетсең керек деп жазышкандай. Жашоом ушундай да. Дайыма эле күлдүрүп, өзүңүз дагы күлүп жайнап жүрө бериңиз. Анан негизи эле ушул оон жаратууда баягы идеялар, анан оон жаратып жаткандагы учурлардагы мындай абалыңыз кандай болот? Бир өзүнчө шыктануу. Бул жерде оон жаратуу, мен баланча оон жаратам деп отура албайм мен. Отуруп да көргөн эмесмин. Азыр жакшы болуп калды го, сотка чыгып калып, диктофонду басып эле ошол жерден ойноп эле ошол жерден ырдай каласың. Кээде көчөдө кетип баратып, эми гитараң эчтеке жок да. Көчөдө кетип баратсаң, келип калат оон.
Күлчәтет орлан кышлап каласың деген боюнча эле ошодурда ошо түшүнүп мурун болсо эмеге остановкаларга жаза калып кайра барып тетрадь алып келип анан ошону көчүрүп алып ушундай болчубуз да. Азыр жакшы болуп калды. Ооба. Мисалы, оон жаратууда деле бул демек сизге бир кандайдыр бир илхом деп коебуз, Ошо илхом келген учурда жаратат экенсиз да. Анда мындай учур болобу сизде, мисалы, кимдир бирөө мисалы, балким каражат сунуштап, мага эртеңкиге же болбосо бүгүнкүгө оон жаратып бер деген учурларда кандай болот? Болот. Илхом Мен мисалы ырларды деметип деле көргөн эмесмин, бирок мен айтам, аранжировкасын өзүң бүтүрүп аласың деп оон жазып бергендерим бар. Же болсо байка айтышат, мынакей биз оонду бүтүрүп бериңиз. Мен ага чейин бирок аны менен иштейм. Ал оон жаратып кайра аны ырдатып көрүп, ошонун үнүнө ылайыктап кээ бир мисалы үчүн могу көйнөк сага жарашат эле, мен тиккен көйнөк сага чапты беришин кереги жок да. Ошол сени кийип, сенин формаңды чыгарыш керек ошол. Ошондой эле ыр деле ошондой. Ошол ырдын мазмунун, маанисин, ошонун характерине келеби, ошону басканына, көз карашына, ырдап атып бурулганда кандай караш керек, ошонун баарынан ошого ылайыктабына жазылат да. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн ыры бар да. Ошондон андайлар да болот. Байке мынакей деп кайра аранжировкасын бүтүрүп бересиң, голосун бүтүрүп бересиң, ырдап тандыкай ырдап кетип аткандар көп. Ошондой эле мисалы үчүн ошо туулган күндө эле ошондой болгон. Атайын ошо Гүлнара Кахарова атайын өзүнө жаздырган да. Сен ошо керегенине байлык, бак могу неметчи мындай кылчы деп оон неметкенден кийин сөзүн жаздырып анан оон излешкен да. Кээде наоборот болот. Оон жазып аласың, текст таппай каласың. Арган мисалы үчүн ар ким өзүнүн мүнөзүнө ошо жарашыктуу ырдаса дейм да. Азыр мисалы үчүн жеңил ырларды мындай ошо заслуженный ырчылар да алса аябай уялып кетесиң, өзүңө да туура эмес. Ыр тандашты билиш керек. Ар ким жараш, мисалы үчүн сизге кандай форма жарашат, ошого жарашыктуу кийиниңиз да. Мисалы үчүн сиз тиштаканды кие албайсыз. Ошондой эле сыяктуу да. Сен ошо ошону кие албай анан бирок тиштакка мода экенин кие алып эле асыңына барып бутуңду кайрып алып туруп көсөйүп калгандан көрө бардык нерсени өзүнүн угу менен жарашыктуу кийинсе болду да. Ошондон үнүңүзгө ылайыктап жарашыктуу ырдаган жакшы да. Ошондой эле ошол ырдаганда да азыр ошо вокал жагы жакшы болсо деген мисалы үчүн көп эле могу кийинки муундарды карасаң келип той топорго барып калганда тойдон ырдайт да кайра үйүнө чакырып калса үйүнө баргандан качат да. Же барса дагы бакпайк сиз ырдап коесуз деп эле. Кайла биз болсо баягы эски адамбыз да. Үн деген баягы уктап жүрүп турсаң деле ура бересиң го, биздики ошого көнүп калганбыз. Ооба. Бакыт мырза чын эле менин анча-мынча сырларымды ачып койду окшойт. Анда жалпы телекөрүүчүлөр азыр Бакыт мырзанын бир жакшы клибине барып келели, андан соң кайрадан маегибизди улантабыз. Жан шерегим жагып калды, жагылган жаңгандай бир жанып калды. Капыстан сезимиме бүлүк салып, адашкан бергенчидей мен калып калдым. Издегеним сен элең далайдан, издегеним камчы рет өзүңдү изделедим, кечтентип жолуну эмнеге күздөгөдүм. Толук кыз назданбачы калып кетти, толордо шар суусундай агып кетти. Адашып жалгыз калган кайгырендей, арзумду айта албастан мен калып кеттим. Издегеним сен элең далайдан, издегеним камчы рет өзүңдү издебедим, кечтентип жолугуну эмнеге күздө дедим. Издегеним сен
Улуу кыз тонсортпочу үчүң барадай элесиң тикте берем көзүңдү албай кайрылчы кадырлашып жүрүнүчү бири-бирин кыялмаган асылдардай издегеним сен элең далайдан издегеним канча рет өзүңдү издебедим кечтентип жолугуну эмнеге күздө дедим издегеним сен элең далайдан издегеним канча рет өзүңдү издебедим кечтентип жолугуну эмнеге күздө дедим. Келиңиз анда мына жагымдуу клибиңизге да күбө болдук. Деги эле буга чейин да күбө болуп жүрөбүз дегендей. Анан ушул клиптерди тартууда баягы топ менен иштейсиздер, э? Анан ага дагы мисалы топ менен иштешкенде дагы ар бир адамдын мүнөзүнө карата мамиле кылып иштешет болушуңуз керек. Меники нейтральный мүнөз да, нейтральный. Ошол жерде ассистент эле, гример деле мени түшүнөт. Сүйлөт, алар наоборот, агай мен барайчы, агай мен барайчы деп турат. Себеби эмнеге? Мен менен барган киши ачка калбайт биринчиден, талаа болобу, талаа түш болобу. Эң жок дегенде кийигине кийиктей бөлчөсүн айтып берип, мен барганда ачка калбаса жоктон ит жегизип төгүс берет. Азышкандай баягы билбейм, мен менен барган гримерлорум деле, костюмерлерим деле аябай сүйүнүп барган сайт бир агай дагы эле тарта береличи деп праздник кылып келет. Себеби дегенде мен ар бири менен мен жалпы эми биз баягы тамада болуп тойда жүргөндөн ар биринин тилин табасың да. Ошого калыптанып калганбыз да, көнүп эмес, калыптанып калганбыз. Себеби азыр бирөө келип жинди болуп атса деле ошого ошондой мамиле жасап эле күлүп жайнап эле кетирип коюп отурган адатпыз. Ошондой эле гримерлор деле барып күлүп каткырып отуруп алар жазган тарткандарды боеп бергенден өзүнөн өзү удовольствие аласың да. Кайра ошолордун арын кайра ошо баратып жүдөп какап барса жүдөгөн айтып берип койсоң эле каткырып өзүнчө. Мисалы үчүн азыр сиздин чыгагыңызды айткандай деп. Ошондой. Себеби жашоонун өзү сабак экен. Ошон үчүн ар бир тартып атканда, только баягы башынан сценарий жазылып атканда бир общий багытты жазып алыш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө өзгөрөт. Себеби ошо сценарий дейле толгандай боло берет. Себеби биз бир квадраттын ичинде же болбосо бир үйдүн ичинде тартып аткан жокпуз да. Себеби сен телесериал тартып атсаң, сен ал жердин светин билесиң. Ал жердин звук кайсерде колонка кайсерде звук кетет билесиң. Ошого жараша сценарий жазылат, ошол боюнча тартылат да. А тала түстө андай боло албайт. Себеби дегенде тапнагай тарта турган жер болсо ошол жерде күн чакый тийип алса, анда өңдөрү бурушуп аябай бүтүп болуп калат. Ал жерге башка крем жабышка туура келет. Же болбосо зонтик алышка туура келет. Же болбосо күн бүркөлүп калса осветитель деп коет, жарык берүүчү нерсе, күндүн жардамы менен чагылдырып жардам берүүчү. Ошолорду алууга эми ал жерде фантазия болуш керек. Клиптен да жөн эле тартып бербейсиң. Анан азыркы меселе маанисине карабай калбады. Ал шалкылдатып деле кылып, негизи мааниси менен ыгы менен тартса, бул тарыктуу болуп калат болсо керек. Себеби ал жанагы шоу бизнестеги жаш балдар баягы учурдун талабына дагы жооп бербей калып атат. Себеби дегенде алар баягы кызыктуусуна эле карап калып атат да, эффектке карайт, светке карайт. А ошону мисалы сотка менен деле чек-чектип тартып койсоң болот. Негизи эле бул чыгармачылыкта жүргөндө баягы ар кандай оор учурлар болот, ар кандай учурлар болот да, анан ушул чыгармачылыкты тим эле койсом болмок деген бир ойлор келди беле сизге? Жок. Демек сүйөсүз, эргип аласыз бул нерседен. Чынын айтайынбы? Мен өзүм Золотурбай комбинатында иштегем. Алтын кенде иштегем. Айлыгым аябай сонун болгон. Үйдөн алып, машинеден алган күндөрүм болгон. Үйдө акчам кеңирип туруп, даже мен ошонун акчаны санаган деле күндөрүм болгон эмес да. Себеби бияктагысы эле жетет эле. Көбүсү алчак меники эмес экен. Азыр мисалы үчүн мени мектепте алган, мектептен да сабак берем балдарга. Мектепте алган акчаңыз канча дебейсизби? 1600 сом. Бир айга. 1600 сом. Мага жагат. Ошону менен особняк салып атпайбы. Кеп акча эмес экен да. Себеби жерде ошол өнөрүңдү ошону сүйө билүү.
Мына ошо себеби дегенде жок акчам жок десең жок боло берет. Ошол мезгилде бар бөлү барына жетишип эле кайра андан тышкары тамада болуп, мына тамадалык багып атат. Андан тышкары мына клип тартып атам, аранжировка кылып атабыз. Ошонун баары. Ошол үчүн мен буга чейин бир 2-3 студия иштеттим. Анын баары деле бул сүйгөнүмдөн да. И ошол эле мезгилде адам мен ушунун бар жолсо мен монча студиям бар деп кезип кетиштим керек эмес. Себеби дегенде канчалык өзүң боюң көтөрсөң жерге чабылып калышпайт эле да. Ооба. Ошон үчүн эл менен эл болсоң, эл менен сый болсоң, партный сыйгы менен болот деп ойлойм да. Ошол эле жерде мисалы үчүн мен деле ушу бир да интервьюмда жок болсо керек, мен кесипчи болсо мындай кандай боюңузду көтөрүп, өзүңүздү көтөргөн, Мен андай жок болсо керек дейм да. Мен баштан ушундай элем, ушундай боюнча элге сиңип калган ушул боюнча элем. Ооба. Баягы жасалмалуулук деген нерсени мен сизден көрө алган жокмун. Менден эмне кылайт? Бул ада жок менде. Өзүм кандай эсим ушундай. Жакшы. Дайыма ушунуңуздан жазбаңыз. Биздин убактыбыз дагы бүтүп баратат. Анда мен сизди дагы да болсо гитараңызды колуңузга көтөрө келипсиз. Ырдатып калайын. Дагы да бир жагымдуу чыгарманы аткарып бериңиз. Арзуну гитара менен атап көрөлүбү? Келиңиз, арзуну. Анда биринчи жолу ырдап атасыз, гитара менен. Болбой калса эле мүмкүн бирок. Келиңиз көрөбүз. Стиль алмашып калса кечирим сурайм элден. Себеби элге сиңип кеткен өзүңдүн ырың болсо дагы элге сиңип кеткен ырдан ырдаштан коркуп турат экенсиз. Себеби дегенде мен кандай бакыт болбоп атыр деген сөз жаман да. Ошондон. Көңүлгө да көңүл атушалы көрүшмөс болуп узады. Өйдөндө калды бирога өксөткөн санада кусалы. Өйдөндө калды бирога өксөткөн санада кусалы. Айралып жашап башкага баш ийип басып назданып бактылуу кылып башканы сен бактылуу да болдуң азганы. Бактылуу кылып башканы сен бактылуу да болдуң азганы. Бактылуу кылып башканы сен бактылуу да болдуң азганы. Сагынчым кантип сезбейсиң, сезесиң сен да эстесиң. Комогоң үзүп бириде да анда неге келип кетпейсиң. Комогоң үзүп бириде да анда неге келип кетпейсиң. Батаңдын атканы кызарып күндүн баткан ой. Кызыксыз мага өмүрдүн өзүңсүз өтүп жаткан. Кызыксыз мага өмүрдүн өзүңсүз өтүп жаткан. Kızıksız mağa ömürdün ay özünsüz ötüp acaklar. Kızıksız mağa ömürdün ay özünsüz ötüp acaklar. Kızıksız mağa ömürdün ay özünsüz ötüp acaklar.
сонун чыгарма болду. Мен бул жерде гитарамен мурдалды, бирок башкача болуп калды окшойт. Жок, баягы Стиль башкача болду. Стили башкача болду, бирок сонун чыкты. Мен билем, эл тараза эл сынчы да, бирок мен кечирим сурап коесуз, элдесе гитара ырдаган эмес элем, мен карындашымдын айтканы боюнча. Көңүл алтыра албай. Ооба. Сонун чыгармаларды аткарып бердиңиз, бизге келип убактыңызды бөлүп, сонун маек куруп, баягы олуттуу ойлоруңуз менен бөлүшүп, адамдын жүрөгүнө жеткирип сүйлөп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сизге чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анан баягы пландап жүргөн иштериңизди, азыр оюңузда, көксөгүңүздө эмне болсо, ошол максаттарыңыздын баарына жетишиңизге биз 7 канал тилектешпиз сизге. Рахмат, жаратканы бир болсун дейле, себеби жараткан жалгыз кылбасын. Жалгыздын баягы сүйлөгөн арабасы оор болот экен. Ошо түгөйлүү болгула, түгөйүңүздөрдөн ажырабаңыздар. Жашоонун арабасын бир тартыңыздар демекчимин. Жашоодо ар бириңиздерге ушу 7 каналга мени чакырып койгоңуздарга миң рахмат. Кийинкиде бир даярданып келейин, себеби деген азыр жолдо келе айтып эле, бирок убакытты мен баштан айтпадым, кесим сурап коеюн дагы жолу. Себеби шарт ушундай болуп калды. Жакшы. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн мейманда маданияттын мыкты кызматкери, эл агартуунун отличниги, обончу, аткаруучу, бир нече таланттардын ээси Бакыт Мамаев мырза бизде бүгүн кондокто болду. Анда дагы да болсо сиздерге жагымдуу кеч каалайбыз дагы. Кийинки эфирлерден деги эле чай үстүндө сырдашуу маегибизди көрүп турууга чакырабыз. Барыңыздарга бейпил түн.